Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Бакай Ата районундагы Ак Дөбө айылдык кеңешинин депутаттары. Кош келдиңиздер. Биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Сагынбаев Кайрат. Кайрат мырза, бул жерге эмне максат менен келдиңиз жогорку кеңешке? Жогорку кеңештин жана айылдык кеңештин иштөө принциптери бири-бирине окшош болгондуктан биз ушу тажрыйба алуу максатында келдик. Биз азыр ошо жогорку кеңештин сессиясына катыштык. Спикер төрага Дастан Артисбековичке жолуктук. Дагы биздин өзүбүздүн ошо жергиликтүү деңгээлдеги өзүнүн көйгөйлөрдү айтып, ошолорго жооп алуу максатында келдик. Сиздер ошо жогорку кеңештин депутаттардын ишмердүүлүгүнө кызыгасыздарбы? Ошол түз эфирлер болуп турат, ошолорду көрөсүздөрбү? Ооба, көрүп турабыз. Пирамида, КТРК каналдарынан көрүп турабыз. Ошо депутаттар кандай маселелерди козгоп көтөргөнү сиздерге жагат? Негизи азыркы учурда жана жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү бийлик органдарынын мыйзамына өзгөртүү киргизип аткандыгы тууралуу биз үчүн актуалдуу болуп атат. Биз ошол боюнча баягы маселе болгондо көрүп атабыз. Анан дагы учурда ошол бюджетти кароо боюнча дагы маселелерди биз байкап көрүп атабыз. Ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү кеңештер тууралуу мына маселелер көтөрүлүп атпайбы? Айрыкча мына жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, жергиликтүү кеңештердин депутаттары мына маяна албай эле иштейт. Алардын ошол жогорку билими болушу керек, болбошу керек деген маселелер козголуп атпайбы? Сиздин оюңузча кандай? Чынында эле сиздер маяна алышыңыздар керекпи, жогорку билим болуш керекпи ошо сиздерде? Так. Диплом болуш керекпи? Негизи эки тараптуу караса болот. Жогорку билимдүү болгону негизи жакшы. Билимдүүлөр келип бийлик жүргүзсө же болбосо чечим чыгарса бул туура. Бирок жергиликтүү деңгээлде бунун дагы башка тарабын карап чыгыш керек да. Ошол айыл жергесинде жогорку билимдүүлөр баягы ошол табылабы же болбосо жогорку билимдүү эместер деле бар. Ушул күнгө чейин эле жакшы маселелерди көтөрүп, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечип, өзүнүн оюн билдирип, эл өкүлү катары өз милдетин так аткарып жүргөндөр бар. Жогорку билими жок деле. Сиздин өзүңүздүн адистигиңиз боюнча кимсиз? Мен жогорку билимим жок. Сиз эмне менен ошо турмуш тиричилик өткөрөсүз? Дыйкан. Анан ошо дыйкан болуп жергиликтүү кеңештин депутатында иштеген кыйын эмеспи? Мен үчүн кыйын эмес. Эмне үчүн депутат болууну чечкенсиз? Биз ошол аймактын, ошол айылдын туруктуу жараныбыз. Ошол жаштайыбыздан ошол жерде жашап келе атабыз. Кандай көйгөйлөр бар, аны кандай чечсе болот? Биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз бар, пикирлерибиз бар. Биз ошого баягы коллегаларыбыз менен чогуу ар кандай чечүү процесстерине жакындан баягы аралашалы деп өзүбүздүн талапкерлигибизди койгонбуз. Жергиликтүү жарандардан колдоо таап, азыр айылдык кеңештин депутаты болуп иштеп атабыз. Сиз канча жаштасыз? Мен 34 жаштамын. Кандай маселелерди козгойсуз ошо айылдык кеңеште? Мен өзү жергиликтүү айылда жаштар борборунун жетекчисимин, ошондой эле биргеликте. Жана айылдык кеңеште спорт жана жаштар тармагында комитеттемин. Негизи ошол тармак боюнча биз маселелерди көтөрөбүз. Жана жалпы эле ошо жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча биз маселелерге аралашып турабыз. Рахмат. Биздин атыбыз Рахманалы Момуналиевич. Сизге деле ошол суроону берейин да. Жергиликтүү кеңештин депутатына жогорку билим керекпи, кереги жокпу? Менин жеке пикиримде негизи болгон жакшыраак. Эми билимдүү адам баягы тереңирээк көрөт дегендей. Болсо менин оюмча жакшыраак деп ойлойм да. Анан айыл жергесинде көп адамдардын жашоо шартына байланыштуу же башка бир максаттарда толук билим ала албай калгандар көбүрөөк да. Анан ошол кандай десем, Мына сиздин жаныңыздагы жигит өзүңүз менен чогуу иштешет экен, билими жок эле дыйкан экен, бирок маселелерди көтөрүп атыптыр да. Эмнеге мына ошол диплом же болбосо жогорку кеңеш жөнүндө билим сиздердин ишиңиздерге тоскоолдук болушу мүмкүн? Себеп дегенде эми бул жерде мындай да, биз эми ошол айылда жашаган себебинен ошол айылдын деңгээлиндеги маселелерди билебиз да. Ошол жерде жашап, ошол эмне маселебиз бар. Ошонун негизинде ошол жерде ушул депутаттар өздөрүнүн көйгөйүн, ошо айылда көйгөйдү көрүп, ошонун негизинде ушул
талапкерлигин коюп, мыйзам азыр ошол жок. Билим, жогорку билим болуш үчүн. Ошонун себебинен биз азыр депутат болуп отурабыз. Өзүңүздүн жогорку билимиңиз барбы? Биздин жогорку билимибиз бар. Кайсы кесип боюнча? Кесибибиз ошо юрист экономист болуп эсептелет. Мына сиз эмне кошумчалайын деп атасыз? Бул маселе боюнча менин эки оюм бар. Биринчиси бул ошол жогорку билимди кандай алып атат? Билим берүү баягы тармагы ошо студенттерге же болбосо окуучуларга кандай билим берип атат? Ошол дипломду алгандан кийин жөн эле кагаз жүзүндө ал диплом алдыбы же чын эле ошол боюнча адистикти баягы туура түшүнүп, маңызына чейин ийне жибин түшүнүп алдыбы деген. Баягы бул биз билебиз эми бул жашыруун деле эмес, сабакка барбай деле акча менен бүтүрүп диплом алып алгандар толтура да. Анан баягы дипломду талап кылуу бул кээде формалдуу болуп калышы деле мүмкүн ошол учурда. Анан баягы жергиликтүү маанидеги маселелерди түшүнүш үчүн, жергиликтүү баягы өзүң жашаган аймактагы маселелерди чечүү үчүн бул баягы дипломдун деле кээде кереги жок да. Бул сөзсүз эле ушул экөөңүздөрдүн сиздин жогорку билимиңиз бар, сиздики болсо жогорку билимиңиз жок. Бирок экөөңүздөр тең жергиликтүү кеңештерде иштеп атасыздар. Сүйлөгөнүңүздөргө караганда айырма деле жок да. Ошол билинеби? Диплому бар адам менен диплому жок адамдын айырмасы иш процессинде билинеби? Эми бул жерде мындай да, көбүнчөсү биз келип мыйзамга келип такалабыз да. Ошол мыйзамда эң негизинен бизге жергиликтүү маанидеги маселе бар. Ошол маселенин негизинде ошол мыйзам менен иштегенге ошол жерде баягы маселелерди ошо туура так чечкенге албетте билим керек деп ойлойм да. Сиз Мен Кошокбаев Майрамбек, Ак Дөө айылынын депутатымын. сизди ошо кызыктырган сиздин айылыңыздын эң негизги көйгөйү кайсыл? Бул дыйкандардын азыркы убактагы жер маселеси. Биздин айыл өкмөттө жер маселеси өтө татаал, чечилбей жаткан жерлер бар. Ошону чечип Дасымбек Арчыбековичке кайрылып кеттик. Кудай буюрса жөө алабыз деген ойдобуз. Ал эмне деген чечилбей жаткан жерлер? ФПСтин жерлери, ФПСтин жерлеринен бизден калып калган жерлер бар, элге толук берилбей. Ошону чечип берсеңиз деп суроо бергенбиз. Муну ушу жергиликтүү кеңеш өз алдынча чече албайбы ушул сыяктуу маселелерди? Чечсе болот, бирок айыл өкмөттө көрүү жок. Айыл өкмөттүн өзүнүн эмесинде, ФПСтин жерин. Ошону чечип кетсек болот да. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына жогорку билим керекпи, кереги жокпу? Керек деп ойлойм. Анткени билимдүү киши өйдөрөөк болот бирке. Сиздин өзүңүздүн дипломуңуз барбы? Жок, дипломум жок, мен дыйкан элем. Анда андай мыйзам кабыл алынып калса, сиз анда жергиликтүү кеңештин депутаты боло албай каласыз да. Эми негизи эки тараптуу болсо болот. Анткени билимдүү деле өйдөрөөк болот бирке. Айылда жогорку билимдүү адамдар барбы? Неге жок, бар. Эмнеге анда алар жергиликтүү кеңештин депутаты болбой, сиз депутат болуп калгансыз? Эл ичине кириш керекпигин чечет. Айылдык кеңештин депутаттары ошол жогорку билимдүү гана болушу керек деген мындай мыйзам норма кабыл алынып калса, анда эмне болот анда? Билимдүү шайланып калат анда. Сизден башкалар. Ооба да. Сиз өзүңүздөн башкаларга орун бошотуп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Эмне үчүн? Иштеген киши орун бошотуп бериш керек да. Сиз иштебейсизби? Иштей эле атабыз. Саламатсыздарбы? Ак Дөө айыл өкмөттүн кеңешинин депутаты Байтырып Казымбек Абдурахманович. Азыр ушу биз бүгүнкү немебиз ушу жогорку кеңешке келгенибиз төрага кирип, анан ошондой эле сессияга катышып, булардын иш немелерин маани берип ошолчу. Анан жогорку кеңешке Дастан Жумеков төрага жолугуп, өзүбүздүн көйгөй маселени көтөргөнбүз. Ал киши ушу чечип берем деп өзүнө жазып алды, протокол түзүлдү. Анан чечип берет деген ойдобуз да биз. Сиздерде ошо жер маселесинен сырткары кандай дагы бул жака алып келген көйгөйлөрүңүздөр бар? Ыйгар мукуктар боюнча мисалы азыркы убакта биздин айыл өкмөт мисалы
болду да бизде 3 ай өкөт уда эле шайланып түшүп кайра шайланып атты да. Себеби ошо мыйзам чыккан, мыйзамда көрсөтүлгөн кадр системасы, кадровой не бар да бизде служба. Аяктан пока өтмөйчү жана вакантный немеге алынбайт экен да. Анан конкурстун основании, конкурстан өтпөш керек экен, анан отуруш керек экен да иш ордуна. А бизде убактылуу алып атат, ал убактылуу мыйзамга дал келбей калат экен да. Ошол убакта бизде ошо неме болуп атат да, кадровой барганда ал жактан өтпөй калып атат, тегиден конкурстан. Ошол убакта ордун бош болуп биз баягы кыйынчылыкка туш болуп калат да. Себеби айыл өкмөт аткаруучу бийлик да. Биз баягы контролдоочу бийлик, бюджеттин бекитпөчү неме. Анан ошол убакта биздики ушу көйгөй аябай жаралды да. Айыл өкмөт шайлана албай, шайлай албай. Ушу маселелер аябай ошондо көтөрдүк. Эми баардыгыңыздар чогулуп азыр эле депутат экенсиздер, шайлап койбойсуздарбы бирөөнү? Шайлап койгондун деңгээли келиш керек, билими келиш керек. Тияктан конкурстан өтүш үчүн аяктан да өтпөй калса да ада бир өзүнчө маселе экен да. Анан деңгээли кандай болот? Ал ишти алып кете алабы? Сиз жана айтып атасыз, жогорку билимдүү. Мен силерге кошула албайм, жогорку билимдүү. Потому что азыр бизде 18тен ары шайлоого катышат деген бар да закон, Кайла карамагы шайлап атпайбы? 18теги киши каяктан келип жогорку билимдүү болуп алсын? Жогорку билимдүү болбойт да. Карамагы шайлап атпайбы? Буну чыгарган өзү жогорку кеңештин ушу депутаттар өзү ойлонуш керек. Ушуну ким киргизди, кандай киргизди? Мен таң калам да ошого. Бирок 18 жаштан баштап шайлоого добуш берүүгө катышат. 20-дан баштап жок катышат алат го дейм. Мен билгенден 18тен ары. 21-деги кишиде кантип жогорку билимдүү болот? 18 үтсө, мейли 17 өтөт деп коелук, 11 класс. Бир жыл армияга барат. Анан окуу керектен ал 2-курс, 3-курс болуп калат атпайбы? Жогорку билимдүү. Сиздин өзүңүздүн жогорку билимиңиз барбы? Жогорку билим бар. Кайсыл? 2 билим бар. Автодорожный техникум бар, анан экономист, аграрный академия бүткөм. Бирок эми ошол жогорку билимиңиздин пайдасы тийип атабы? Сиздин дипломуңузду ошо айылда 1,5 сурайбы? Эми азыр эч ким деле сурабайт. Сиз жана көрсөтөсүз маселени жогорку билимдүү менен. Азыр көрсөтүшпөйт, бул бала диплом жок деди. Бирок сүйлөп бергендин. Бизде элдин тандоосунда болот. Биз айыл өкмөт деле шайланганда тармак шайланабыз. Айыл деген 3 немеден шайланабыз да округтан. Сиздердин айылдагы элдин жашоо турмушу кандай азыркы учурда? Өзгөрүү, өнүгүүлөр барбы же жокпу? Эми азыр карапайым элге айланса болот. Өздөрү менен өздөрү жакшылап неме иштешип атат. Жер менен дыйкандар основном биздин немеде. Дыйканчылыкта эми айыл жеринде көп эле. Анан таласта биз келген жагыбызда фасолду асымы. Ошо фасолду эгишет. Элдин деңгээли бир сөйдө эле жакшы эле жылдагы. Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылдык кеңешинин депутаттарынын төрагасы болом. Атым Максат, фамилиям Жанчыкулов. Ак Дөбө айылында жашоочулардын саны канча? Ак Дөбө айылында жашоочулардын саны бүгүнкү күндө 6800-6700 дегерегинде. Мен азыр жана жогоруда Ушул эми 6000 кишиге ушунча көп депутаттын кереги барбы? бир көп эмес, биз 21 депутатпыз. 21 депутатпыз да. Ал 21 депутат бүгүнкү күндө айлык албайт. Зыяны жок да булчу. Бул наоборот депутаттын саны аз болгондо бул проблема болушу мүмкүн да. Эмне дегенде чечим кабыл алганда. Бир тараптуу болуп кетиши мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттарынын 120 санына көптөр мындай каршы болушуп атпайбы? Мен ага макул эмесмин да. Негизи жогорку кеңеш дагы 120дан кем болгону жакшы эмес да. Ушу көп эле болгону жакшы. А бизде айлык албагандан кийин бизде даже кичине көбөйтүп коюш керек. Негизи баягы бир тарап болуп калбайт да. Бул эми ошо 21 депутат кандай критерийлер менен шайланат? Көчө болуп шайланабы же? Негизи бизде мындай болуп шайланат. Бизде 3 участок бар. 3 участок. Мисалы Ак Дөбө деген айыл өзүндө 2 участок бар. Анан мен өзүм Кызыл Сай деген айылдамын. Бизде Кызыл Сай 1 участок. Көчө болуп шайланбайт. Участок болуп шайланат. Жана жогорку билим жөнүндө жогоруда айтып кетишти. Мен да өзүм оюмду билдирип коеюн. Негизи айылдык кеңештин депутаттарына жогорку билим кереги жок. Муну мен өзүм практикаман билем. Мен бирок өзүм жогорку билимдүүмүн. Жогорку билим кереги жок. Себеби эмнеге? Себеп дегенде жогорку билимдүүлөр айыл жер кезинде өзү аз. Бул биринчиден. Экинчиден ал жогорку билимдүүлөр бүгүнкү күндө мектепте мугалим болуп иштейт. Же больница медсестра, же врач, же ушул сыяктуу болуп иштешет да. Ал мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар келип депутат болгон учурда аны уже баягы вертикал власть иштей баштайт. Вертикал власть аким тарабынан кызымдар көрсөтүлүп, баягы жумуштар. Мен буну практикаман билем. Неге дегенде мен 4-чү жолу депутат болуп шайланып атам, элдер ыраазымын. 4-чү жолу шайланып атам. Бизде болгон мугалимдер кызып койгон учурлар болот. Директор район тарабынан ушундай болот да. Мен өзүм жогорку билимдүүмүн, бирок кереги жок дегеним,
мен качан жогорку билимдүү болдум? Мен жогорку билимдүү болгонума 3-4 жыл болду. А бирок ошого чейин мен жогорку билимим деле жок болчу. Бүгүнкү күндө жогорку билимдүүмүн. Баягы ошол эле максатмын. Айырма барбы? Айырма жок. Неге дегенде мен инженермин. Ал инженерликте ал жерге эч кандай бир тиешеси жок. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул жергиликтүү жааматтар тарабынан жергиликтүү маанидеги маселени чечиш үчүн түзүлгөн орган. Ал 2 органдан турат: өкүлчүлүктүү орган, анан аткаруучу орган. Аткаруучу орган айыл өкмөт аппараты менен ал жогорку билимдүү болуш керек, кесипкөй адамдар болуш керек. Тиги ФЭП башы, бухгалтер болобу, жер адис болобу, баягы өзүнүн ишинде. Депутаттар бул эл өкүлдөрү. Элдин үнүн угузуп, ошол баягы бюджетин бекитип бергенде кайра анын аткарылышын контролдоп, билимдин бир абсолютно кереги жок. Болгондо депутат активный болуш керек. Эң негизгиси ушул. Ошон үчүн бул шайлоодо бул эл баягы карап туруп, баягы бизде бир аз кемчилик болуп калат, жанагы билимдүү болсун деп аткан себеби шайлоодон кетип атат да, шайлаганда баягы бир аз тууганчылыкка, уруучулукка берилип, достчулукка берилип, шайлоо алып анан ошол депутаттан результат чыкпай калгандан эле баягы билими жокко таяп коюшуп атат да. Рахмат. Дагы бир маселем калып калды, айтып коеюн. Өтө көйгөйлүү маселе, бул баардыгы кыргызстандыктарга тиешелүү. Ушунда биздин айыл өкмөттө көтөрүлүп атат, биздин депутаттарга рахмат, активный болуп берип туруп. Жанагы мамлекеттин менчигинде турган ФПС жер деп коет. Ушул ФПС жери бүгүнкү күндө мындай көөлүгү жок. Жер кодексинин 25 статьясынын 3-пунктунда турат: жер участогу күбөлүк менен көөлөндүрүлмөйүнчө ал жерди пайдаланууга тыюу салат деп. Значит, ал жердин күбөлүгү жок болгону ал жерди пайдаланууга болбойт дегенди түшүндүрөт да. Биз эмнени талап кылып атабыз? Бүгүнкү күндө мамлекет ошол жерге күбөлүк алып, ошону бизге өткөрүп берсин. Анткени өкмөттүн токтомдору, мыйзамдары бар. Айылдык кеңештерге өткөрүп берүү жагычы пайдаланууга, анткени бул бизге бюджет алып келет да. Бүгүнкү күнгө чейин Минсельхозго карайбы, тагын билбейт экенм кимге карайт, бирок өкмөт бизге өткөрүп бере элек. Ошону өткөрүп берсе, мындан ары башкаруу жагына да жакшы болмок. Бул ошону жок, биз кандай зыян тартып атабыз? Мисалы, мен өзүм эле мисал келтирейин. Мен арендага жер алдым и төлөгөн жокмун. Неге? Айыл өкмөткө айтып атам: сен менен арендасын өндүрүп ала албайсың. Неге дегенде, бул жерин эзисен эмессиң. Көрүңүзбү, ушундай маселе жатат. Сотко берди, соттон эмне болду? Кутулуп калды. Көрүңүзбү? Ошон үчүн мындайлар кайталанып, недоимка көбөйүп атат. Буну биз эмнеге жазат? Мен баягы төлөйм дегенди баш тарткан жокмун. Муну мыйзамга келтирсин деген максатта да. Бул сыяктуу маселелер Кыргызстандын баардык айылдарында бар да. Баардык орунда бар, бирок аны көтөргөн жок эч кимчи. Бирок республика боюнча ушундай. Кинг. Чолпонкулов Насырдин, Ак-Дөө айыл өкмөт кеңешинин депутатымын. Биз дагы ошол ирригация боюнча вопрос бердик. Анткени бизде Бакайт районунда аерде бир 6-7 көп суу аткан каналыбыз бар. Объединяющий этот Бакаташ деген. Өтө стратегический, өтө оор абалда турат да. Ошону да киргиздик. Ошол боюнча да суроо эметтик, кайрылдык. Ошол эмел канал боюнчачы. Чечиле турган болду? Эми буйруза чечиле турганыбыз калды эми. Ага да одан ушундай суроолор бердик, кайрылуу жасадык. Сиз? Мен Жумагулов Ильяс, Ак-Дөө айылдык кеңешинин депутаты болом. Сизди кайсыл маселе кызыктырат? Мен деле ошол бүгүнкү келген себеби ошо жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн бир сыйра көрүп таанышуу максатында келгенбиз. Эмнени көрө алдыңыз бул жерден? Эми ошол бүгүнкү биз өзүбүз жергиликтүү кеңеште депутат болсок деле биздин мындай аракет иш алып барган аракетибиз боюнча, кандай мыйзам негиздерин алып баруу боюнча ушул айылдык кеңештин депутаттары менен бирге эле жогорку кеңештин депутаттарынын деле бирдей немеси бирдей экен, ишмердүүлүгү. Ошол жөнүндө бүгүн кичине талкуу кылып неме болдук. Өзүмдө ошол окшоштук жактар бар экен. Окшоштук жактары бар экен, бирдей эле экен. Биз баягы ата айткандай жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү маанидеги маселе чечүү үчүн жергиликтүү айылдын немелерин менен шайланабыз. Булар Кыргызстан боюнча биздин жогорку кеңеш республикалык деңгээлде шайланганы менен айырмасы ошол кичине жергиликтүү болгону менен жогорку кеңеште келгенде эки эле айырмасы болбосо, ишмердүүлүк немелер бирдей эле экен деп сезет. Рахмат. Кинг. Ассаламу алейкум. Ак-Дөө айылдык кеңешинин депутаты Өзбеков Тимур. Сиз жогорку кеңештен эмнени көрөйүн деп келдиңиз? Кандай тажрыйба алайын деп ойлоп келдиңиз?
биз баягы ошо жергиликтүү маанидеги маселелерди бир аткарылып жана аткарылбай орто жолдо турган маселелер алдыга жылса деген бир максатта келдик да. Ошо мыйзамдар аткарылса деген талап мененчи. Анан жанагы өзүңүз аста айтып кеткендей билимдүү болуш керекпи же болбош керекпи деген маселе боюнча Жогорку билим. Жогорку билимдүү айылдык кеңештин депутатына мен өзүм жогорку билимдүүмүн, бирок мен буга каршы элемин да. Себеп дегенде баягы тажрыйбада көрүп атпайбы? Жогорку билими жок туруп эле алдыңкы көрсөткүчтөр көрсөткөн депутаттарыбыз бар да. Ошол себептен мен буга каршы элемин. Анткени бул жогорку билим ошол кесипте гана зарыл болбосо жергиликтүү маанидеги маселеге мисалы башкарууга андай деле таасир бере албайт деп ойлойм да. Рахмат. Кеңешов Ахмат Алалым, жергиликтүү кеңештин депутаты. Ошо биз да келдик, ошо биз да жана ыйгарым укук жана мамлекет жери боюнчачы. ППСтин жери боюнча ошо айыл өкмөттү да жок экен, мамлекетти да жок экен да. Ошодон жана көйгөйлөр жарылып атыр бизде. Недоимка ушундай жылдан жылга уже көйүп атыр да. Ошо барып соттон төрагабыз айтып кетти, анатан бери бардык эле. Биз сүйлөй турган сөз деле калбай калды го дейм. Эмнеге ошону айылдык кеңештин депутаттары өзүңүздөр чече албай атырсыздар? Эми биздин чечип коюп тургандай биздин колубуздан келбейт экен да. Ушундайчы. Агдыбай айыл аймагынын жергиликтүү кеңештин депутаты Омокеев Кубат Абдуллаевич. Жалпысын эле айтканда биз ушул максатта ар бир көйгөйлүү нерселерди ушул жактан чечсек деп келгенбиз. Алга суроо жооп алдык, кирдик, жалпы жана төрөбүз айтып кеткендей эле. Ушу айыл аймак. Жогорку кеңешке биринчи жолу келип атасыздарбы? Ооба, биринчи жолу келип атабыз мен өзүм. Эмне мындай ошол жактан чыкканда сиздерге ушу жергиликтүү эл, башка ошо сиздер менен чогуу жашагандар кандай тапшырма берди? Бизде тапшырма жалпысынан өзүбүз эле айыл аймактын керектүү нерселерин, ушуга муктаж нерселерибизди көрүп, ушул жактан чечиле турганлыктан ушу тарапка ошо көйгөйлөрүбүздү айтып келдик да бүгүнкү күнү. Эми ал айтылгандан кийин өздөрүнө жазып, деден неметип карап берерин айтышты. Мына бизде ошо мамлекетибиз ошо 2-3 жылдан бери эле мына региондорду өнүктүрөлү, айылдарды өнүктүрөлү деп баардыгыбыз чогуу чаран аракет кылып атабыз. Ошол өнүгүү сиздерде байкалабы? Байкалат, бизде дагы мынакей ошол эле 2000-жылды алсак азыркы күнү көчөлөрүбүз жарык болуп, айыл аймактардагы жолдорубуз тегистелип, бул деген астыга жылыштар болуп атат да. Керектүү нерселерди салганга аракет кылып атабыз. Ишканаларды, чакан ишканалар салып атабыз. Сиз өзүңүз жогорку билимдүүсүзбү? Мен жогорку билимдүүмүн. Кайсыл кесип боюнча? Физкультура, дене тарбия боюнча. Эми ошол башка мындан кийин дагы ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары жогорку билимдүү болушу керек деген талаш талкууга сиздин оюңуз кандай? Менин оюм бул айыл аймагында көйгөйлөрдү көрүп билип турган адамдар ошол жерде күйүп бушат да негизичи. Ошондой эле талпынуу астыга ошо айылды көтөрөйүн деген балдар жүрөт да ошол жердечи. Мен ойлойм ошол жердеги изденет ошо бала. Ошо жергиликтүү мыйзамдарын окуп, жана айылдын бюджетин туура бөлүш үчүн жана айылды өстүрүү үчүн айыл жергесинде балдар чыгып атпайбы? Ошон үчүн ошо айыл жергесиндеги эле балдар кое берсе жакшы деп ойлойм мен. Диплому жок эле балдар. Бүтүрөлү, жок, бүтүрөлү. Жок, бүтүрөлү, сиз көп сүйлөп койдуңуз. Жооп болгондо Төрага айтып коюңуз. Биз чече албай атабыз деген. Болду, жооп берип. Кандай? Биз бияка эмне үчүн жана мамлекет немен Мен ошол суроону берди элем, сиздер жооп берели деп калдыңыздар, жооп бериңиздер анда. Жана сиз суроо бердиңиз, эмне үчүн ошо жеринде эле ошол маселени чечип кое албайсыздар депчи, ФПСтин жери боюнча. Анткени бул мамлекеттин менчигинде турган жер, мамлекеттин башкаруусунда. Биздин ыйгарым укуктарыбызга кирбейт, биздин полномочиябызга кирбейт да. Анан мамлекет өзү чечет, көйлүгүн алат. Анан өкмөттүн токтому бар 2000-жылы чыккан, ошонун негизинде бизге өткөрүп бериш керек. Өткөрүп бергенден кийин келишиндей, андан кийин биз уже чечүү башка аукционго берүү, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бекитип берген жообунун негизинде иш алып бара беребиз. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Бакай Ата районунун Ак Дөбө айылдык кеңешинин депутаттары болду. Саламатта калыңыздар.